Биздин бийлик будактарында мырзаларга караганда айымдардын саны мындай азыраакты кылат да. Эгер мырзалар менен тең же андан да көбүрөөк болсо, кандай маселелер жакшы чечилмек? Абдан жакшы болмок. Бул гендерный равенство боюнча азыр менин билишимче урматтуу президентибиз дагы өзү аябай жакшы карап, ошол аракет кылып атат. Өкмөт дагы мен ойлойм бара-бара ушул аялдардын саны көбөйүш керек деп, ушул парламентте да көбөйүш керек, аткаруу бийлигинде дагы көбөйүш керек. Бул өтө жакшы да, бул баланс. Кайсы маселелер жакшы чечилмек? Мен ойлойм социалдык көбүрөөк чечилмек деп ойлойм да. Эмнеге дегенде бул энелердин аң сезими башкача да. Булар дайыма башкача ойлонот. Ошол эркектерге караганда булардын көз карашы чыныгында жакшы да. Мен ойлойм ошол социалдык көп маселе чечилмек деп ойлойм да, тезирээк. Мен кесиптеш аялзат кесиптештеримде байкадым, көпчүлүк учурда алар социалдык маселеге өкмөттүн кыйшыгыш кадамдары болсо үн чыкпай эле колдоп атышат. Айрым мыйзамдарга каршылык тугузган жокмун, кеп анда эмес. Жогорку кеңеш бул мисал катары жарабайт да. Ал эми аткаруу бийликте болушу мүмкүн. Бардык эле Аткаруу бийликте болушу мүмкүн. Мен кээде тамашалап айттым, эмне үчүн биз анда төрөт үйгө барып тополоң кылбайбыз, буякта да эркектен тең болуш керек депчи. Жок, ал ушундай болуп турат. Мугалимдердин санында көпчүлүк аял зат болуп атат. Ал жерде эмне үчүн тополоң кылбайсыз, эркектер жарым болуш керек деп. Демек ал тандабасаңдар эле аял зат жакка барып калган. Ошол себептен аны күчкө салып мажбурлап кажети жок. Жогорку кеңешке мүмкүнчүлүк берилди, ар бир үчүнчүсү сөзсүз башка жыныста болсун, аял киши болсун деп эсептелет. Аны теорияда ар бир үчүнчүсү эркекте болуп калышы мүмкүн. Аялдар партия түзө койсо, ал гипотетикалык сөз, ал ишке ашпайт эч качан. Экиден ашык аял партия түзбөйт. Ошондуктан мыйзам чегинде паланча болсун деп айта албайбыз. Ал жетекчиден, эгерде өкмөттүн башчысы, өкмөт түзгөн киши көбүрөөк болсун десе коюш мүмкүн. Бирок балким аял кишини сөккөн, урушканга тартынышы мүмкүн да. Ушул себептен аны көп деле жетекчи кызматка койбогон болушу мүмкүн дейм да. А эркекти мына кечегиде чакырып туруп пошел вон деп коет болду ушумен. Аял кишини пошел вон деп бираз тил барбайт. Камаганга барат, иштен айдаганга барбайт да. Мында азыздап айтып атам, чын айтканда мага жакпайт да. Мен Швециядан, Норвегиядан депутаттар келип көргөндө биздики эң ыңгайлуу, биздики эң жакшы. Биз аял затка мамилебизди кармашыбыз керек. Биз эч качан төмөндөтпөшүбүз керек мамилебизди. Мына акыркы болуп аткан жаштардын мамилеси өтө коркунуп атат, мага жакпайт да. Илгери ырларды арнап кыздарга белектерди берип, кошмо кызмат көрсөткөнсү ошону менен жүрсөк жакшы болот да. Айрыкча бизде кыргыздарда эне деп сүйлөйбүз. Ошону сактасак ал деле чоң жеңиш да. Анан кийин жоготуп кетсек, кийин табыш кыйын. Ошондуктан мен үчүн көп деле принципиалдуу эмес. Көбүрөөк болобу, азыраак болобу, иш чылса эле болду. Мен ойлойм бул баягы гендерлик маселе аябай оор маселе. Бүгүнкү күндө мыйзам дагы бар. Мына жогорку кеңеште өзүңөргө белгилүү болгондой 30% биздин аялдар түзөт. Мен ойлойм бүгүнкү күндө эми баягы бул тез арада болуп кетпейт да, туурабы? Гендерлик маселе бул бара-бара мен ойлойм биздин мыкты айымдарыбыз дагы чыгат, баягы эркектер менен тең таялашып, кармашып дегендейчи ошолор менен бирге өзүнүн саясатын жүргүзгөн аялдарыбыз, мыкты аялдарыбыз көп болот деп ойлойм. Мен ойлойм, качан болбосун аялдар бар жерде береке бар. Аялдар бар жерде ынтымак бар. Аялдар бар жерде бүт маселе тез арада чечилет депчи. Ошон үчүн мен бул гендерлик маселеге аябай түз карайм. Мен ойлойм, ушул гендерлик маселени аябай колдош керек депчи. Социалдык маселелер көбүрөөк каралмак. Себеби аял киши боорукер болот. Аял киши ушул социалдык тармакта мен ойлойм, эркектерге гана жакшыраак иштемек. Бизде эмне үчүн аялдардын саны бийлик будактарында аздык кылат? Эми бул парламентте мыйзам боюнча биз кээде гендер дегенде аялдар деле түшүнөбүз да, гендер деген бул жалпы теңчилик. Биз бул жерде мыйзам менен азыр ошондой мүмкүнчүлүк берилди. Мен кече дагы айттым бул маселени.
эгерде парламентти алсак, бул жерде жалпы Кыргызстандын аялдары өздөрү күнөөлүү. Аялдарды шайлагыла, тизмеде бар, алар көбүрөөк келет. Аялдар өзү коомдо абдан өзүнүн жоопкерчиликтүүлүгү менен айырмаланат. Анткени бул жоопкерчиликти ошол аял киши болуп жаралгандан баштап эле мойнуна алат да, анын деген акырына чейин өтөсүнө чыгыш үчүн абдан чоң аракеттерди кылат. Мен ойлойм, эгерде ошондой бир мүмкүнчүлүк жаралып калса, анда абдан эле сонун болмок, баардыгы эле сонун болуп иштеп бермек да. Кайсы маселелер жакшы чечилмек? Менимче ынтымактын башаты болмок. Жана ошого жараша ар өзүнүн кандай керектүү маселелер чечилиш керек болсо, ошонун үстүндө абдан жакшы иштемек. Анткени бул аял киши дегенчи бир мындай бөлүнүү жарылууга дагы барбаган, тескерисинче баардыгын башын кошкон болуп эсептелет. Бул аялдар эч качан жердешчиликке бөлүнбөйт, урууга бөлбөйт. Дагы мындай көп өзүбүздө бир мындай стереотиптер бар эмеспи? Ошолордун үстүнөн иштегенге жөндөмдүү келет да. Азыркы учурда аялдар бизден парламентте деле 30% аялдар түзөт. Эми бирдей болуп калса, 8 марттын майрамдык маанайга эми жакшы калуу тилек айтып коеюн. Аялдар бирдей болсо абдан жакшы болот. Коомдо кайсы көйгөйлөр жакшы чечилмек? Коомдо бардык көйгөйлөр чечилип келатат. Аялдар болсо да чечилет, эркектер болсо да чечилет.